Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранышы менен коркунучтуу астрал тасмасынын 5-бөлүгүн көрөлү. Андыктан терезени ачып, үйдүн чырагын жандырып, жаныңызга бирөөнү алып келип алып коркпогон акыбалда көрүүгө даяр болсоңуздар баштай берели. Коркконго кош көрүнөт дегенде кээ бир туугандарыбыз коркунучтуу тасма чыгарсак көрүп алып аябай коркуп, жада калса эшиктеги ажатканага барып келе албайтам деп комментарий жазып калышат. Бирок биздин максат сиздерди коркутуп же болбосо билбей турган жерден чочутуу эмес. Болгону көрүп жаткан нерседен башкача адреналин алып, төркүн төстүү эмоцияга батышыңыздарды кааламакпыз. Анткени бизди Россия жергесинде көрүп жаткан туугандарыбыз жумуш үй боло берип ар кандай эмоцияга деле суусап калышса керек. Андыктан досторубуздун арасында бизди Москва жергесинде көрүп жаткан мекендештерибизге тасма башталгычагында кабарыбызды айта кетели. Эгер сиздин документиңизди мөөнөтү бүтүп тез арада жасатыш керек болуп калган болсо, экрандагы байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз болот. Жазууга даяр болуп калсаңыз +7 977 540 10 42. Окуя башталардан алдын биз тасманын 1-бөлүгүнөн бир аз үзүндү көрөбүз. Бул убакта Далтондун рухун Кызылбет уурдап кетип, аны атасы куткарып чыккандан кийин ал жерге бакшы Карл келип, мен силерге жардам берип, бардык нерсени унуткарып коем. Кана киришели деп эле өзүнүн ыкмасы менен каармандарыбызды дарылай баштайт. Биз мындан соң арадан 9 жыл өтүп, Джош Ламберттин апасы Лорейн каза болуп калгандыгын көрөбүз. Тажияга Джоштун чоңоюп калган бала чакасы жана аялы Рене келет. Бул убакта Джоштун үй бүлөсү менен мамилеси жаман жакка бурулуп, аялы менен ажырашып, балдар менен дагы жакшы сүйлөшчү эмес. Айрыкча чоң баласы Долтон менен такыр эле пикири келишпей жаткан. Анда аялы Долтон жакында чоң окуу жайга барат. Кааласаң сен аны жеткирип келсең болот. Убакыттан пайдаланып бара жатканча баарлашып аласың десе, каарманыбыз макулдугун берип, унаасына түшөйүн деп бара жатып эле ал жерден бир бейтааныш адамды көрүп калды. Бул жанагы тасманын башындагы бакшы Карл болчу. Көрсө ал каармандарыбыздын бардыгын унуткаргандан кийин Карлдын өзүн дагы унутуп калыптыр. Анда Карл каарманыбызга сенин апаң менен эски таанышым болчу деп көңүл айтып ал жерден кетип, Жош унаасына олтурган кезде анын артынан бир түшүнүксүз элес келе жаткандыгын байкайбыз. Келе жаткан адамдын элеси каарманыбыздын унаасына жакын келген кезде жок болуп кетет. Ошентип Жош буга чейин ойлонгондой баласы Долтонду окуу жайга жайгаштырганга алып жөнөйт. Анда экөө сүйлөшмөк турсун, бири-биринин жүзүнө да карашпай, ар кимиси өзүнө жаккан обондорду угуп алып кете беришти. Көрсө Долтон сүрөттөрдү аябай эле мыкты тарткандыктан сүрөтчүлөр окуу жайына тапшырыптыр. Жош баласынын кийимдерин көтөрүшүп анын жатаканасына барышып, бир бөлмөдө экиден окуучу жатмак экен. Экинчиси келелек болгондуктан Долтон өзүнө жаккан керебетти тандап алды. Анда атасы аракет кылып баласы менен сүйлөшүүгө киришип, бирок анын такыр эле ичинен майнап чыкпай, мен керек учурумда сенин жаныңда болбой калдым. Бирок бардык нерсе жөндөн жөн болгон жок. Акыркы жылдары өзүмдү аябай жаман сезем. Туманда жүргөндөй болуп эле өзүмө келе албай жатам десе, Долтон анын сөздөрүнө башын деле оорутпай, жада калса экөө бир маал деле урушуп дагы кетишти. Бир маал деле алардын бөлмөсүнө Крис деген кара терилүү кыз кирип келет. Көрсө жатакананын жетекчиси адашып бала менен кошуп кызды жаткырып коюптур. Бул убакта Жош кандай болбосун баласы менен тил таба албай тургандыгын түшүнүп кайрылып кетип, унаасына барып олтуруп өзүн токтото албай бир аз ыйлап алат. Биз Долтон менен бир бөлмөгө жайгашып калган кыздын аябай эле шайыр шатман экендигин көрөбүз. Анткени ал каарманыбыз менен дароо эле тил табышып, экөө таанышып сүйлөшүп калып, Долтондун жоошураак экендигине карабай эле аны менен пикир алмаша баштайт. Алар жатаарда Крис жарыкты өчүрүп салса, Долтон мен караңгыдан коркомун деп айтып, апасы берген кичинекей чыракты токко сайып эле жандырып алат. Эртеси окуучулардын сабагы башталып, ал жерге Армаган деген сүрөтчү мугалим чыгып, мага буга чейин тарткан сүрөтүңөрдү көрсөткүлө деп эле ал жердеги окуучулардын бардыгы сүрөттөрүн иле башташат. Анда мугалим окуучулардын бирине келип, сенин сүрөтүң фотоаппараттан тарткандай эле чыгыптыр. Бул нерсең бизге жарабайт, тез арада жыртып сал десе, жанагы окуучу жыртпай коюп, мугалим жини келип, сен кете берсең болот деп эле аны окуудан четтетип салды. Андан соң мугалим эми жаңы бара калгыла дагы сүрөтүңөрдү баштан тартып баштагыла. Мага сүрөтүңөрдүн сулуулугу жана кооздугу керек эмес. Силердин ички дүйнөңөрдөн чыккан нерсе керек. Ошондуктан сүрөттү тартып жатканда толук жан дүйнөңөр менен берилип, жүрөгүңөрдүн караңгы жеринде жайгашкан нерсени тартып бергиле деп айтат. Ошентип бир кезде эле Долтон кара калемин алып эле сүрөтүн тарта баштайт. Ал мугалими айткандай эле жүрөгүндөгү нерсени тарта баштап эле жанагы сүрөт бир кезде эшикке окшоп, ортосун боёй баштаган кезде каарманыбыздын колун бирөө кармагандай болот. Анда Долтондун колу канап кеткен кезде ал тарткан сүрөт кызыл эшик экендигин байкайбыз. Муну көргөн мугалим каарманыбыздын жанына келип, бул эшик сени киргизбей атабы же ал жактан чыгарбай атабы деген суроосун салды. Бул убакта Жош буга чейин айткандай акыркы күндөрү өзүн жаман сезип жаткандыктан дарыгерлердин бирине барып МРТга түшүп баш сөөгүн текшертүүнү чечет. Ошентип Жош аппаратка жатып башын текшерип жаткан кезде эле жарык өчүп калат. Анда мени бул жерден чыгарып коюңуз деп дарыгерге кыйкырса, ага эч ким жооп бербей, бир кезде эле биз каарманыбыздын жанында түшүнүксүз бирөөнүн колу пайда болгондугун көрөбүз.
Ошол маалда Джордждун жанына бирөө жакындап келип, каарманыбыз ойгонуп кетип, аппараттан чыккан кезде дарыгер ага келип, сиз 15 мүнөт мурда эле уктап калгансыз деп айтат. Сыягы бул нерсенин бардыгын түшүндө болду окшойт. Анда дарыгер текшерүүнүн жыйынтыгын айтып, сиздин баш сөөгүңүздө эч кандай маселе жок экен. Ден соолугуңуз аттай эле бекем экен, бирок сизде маселе жан дүйнөңүздө бар окшойт. Үй бүлөңүздө эч кандай маселе болбой эле турабы? Же болбосо жакындарыңыздын бирөө ушундай нерсе менен оорубады беле? Менимче сиз акыл эсти арылаган тарбиячыга барышыңыз керек экен деген кеңешин берет. Долтон кечинде жатаканасына келип, буга чейин тарткан сүрөтүн дагы бир жолу карап, дубалга илип алып тиктеп отурган кезде эле жарык өчүп калды. Анда каарманыбыз кайрадан чырактарды жандырса, алар кызыл түстө жанып, жанында жаткан Кристин төшөгүндө кызыл кандын изин көрөт. Долтон өзүн күнөөлүү сезип эле жанагы канды тазалаганга аракет кылып, бирок ал такыр эле тазаланбай, бир кезде эле анын төшөгүн жамынган адам каарманыбызга кол сала баштайт. Ошол маалда Крис келип жарыкты жандырса, ал жерде чындыгында эч ким жок экен. Анда Крис Долтондон бардыгы жакшы элеби деп анын ал акыбалын сурап, мени эртең башка бөлмөгө которуп жатышат. Ушул бөлмөнүн так эле үстүндө жашайт экенмин. Бүгүн болсо бир кечеге барып келели деп эле каарманыбыздын жок дегенине карабай ээрчитип жөнөдү. Биз билгендей Крис аябай эле ачык айрым кыз болчу. Ошондуктан ал кечеге келип дароо эле аралашып кетип, ар бир бөлмөнү текшере башташып, үстүнкү бөлмөлөрдүн бирине кирип эле Долтон адаттагыдай ал жакта жалгыз калып кетет. Ал жерде окуучулардын бири аябай көбөйчүп алганбы, бир кезде ажатканада куса баштап, Долтон ага жардам берейин деп кирип калса, ал эч кандай окуучу эмес эле дагы көзүнө көрүнө баштаптыр. Анда каарманыбыз качып жөнөп керебеттин астына жатып алса, жанагы рух жанына келип, карайын деп калганда Долтон качып жөнөп, ошол убакта Крис дагы бир жолу келип калат. Ошондо гана Долтон бул нерсе анын көзүнө гана көрүнүп, түшүнүксүз бир нерсе боло баштагандыгын байкап калды окшойт. Каарманыбыз мындан соң жатаканага барып эле дагы сүрөт тарта баштайт. Бул убакта Крис ал жерден көчүп кетип, Долтон жалгыз калган эле. Анда биз буга чейин тасмалардан көргөндөй, Долтон бала кезинен рухтар аламына кире ала турган жөндөмү бар болчу. Бирок башынан өткөн окуядан кийин бакшы Карл алардын бардыгын унуткарып коюп, Долтон 10 жаштагы мезгилин өзү дагы эстей алчу эмес. Ал бир кезде өзү тарткан сүрөттү карап олтуруп эле байкабай эле рухтар аламына, астралга кирип кетет. Ал ордунан туруп кайрадан эле өзүнүн денеси олтургандыгын көрүп, оюна бир нерсе келип, бул нерсени оюн көрүп, Кристин жаңы көчүп барган бөлмөсүнө барат. Ал Кристин музыкалык аппаратын черте коюп, кыз ал жерден ойгонуп кетип, астралдык адамдын руху бир нерселерди жасаса, бул дүйнөгө кыймылдары көрүнөт экен. Долтон рухтар аламында анын артынан бирөө ээрчип келе жаткандыгын байкап, кайрадан бул аламга кайтып келип, бул убакта чочуп ойгонгон Криске бардык чындыкты айтып берет. Анда Крис, ушу сен жөнөкөй бала эмес окшойсуң, мен сенин жаның эле жатайынчы деп ал бөлмөдө калып кетти. Долтондун атасы Джош дагы ден соолугунда эч кандай маселе жок экендигин түшүнгөндөн кийин, деги аны менен эмне болуп жаткандыгын билейин деп эле өз изилдөө ишин баштап калган. Бирок анын жанында ар дайым бир түшүнүксүз элес жүргөндүгүн каарманыбыз такыр эле байкабай жатты. Бир маалдары түшүнүксүз бирөөнүн элеси терезени сындырып кирип, каарманыбызды кубулап жөнөп, ал үйдүн экинчи кабатына чыгып, каза болгон апасынын бөлмөсүнө кирип эле бекинип калат. Бир кезде жанагы элес бөлмөнүн ичинде пайда болду, Джошту түртүп жиберет. Олтуруп калган Джоштун көзүнө Бен Бертонго таандык кутуча көрүнүп, ошол замат эле Джош кайрадан эсине келет. Ал анда жанагы кутучанын ичин ачып сүрөттөрдү көрө баштап, сүрөттөгү адам анын буга чейин көзүнө көрүнүп түртүп жиберген адам экендигин түшүнөт. Ал жердеги маалымат боюнча Бен Бертон деген адам жиндиканага жатып өзүн өзү өлтүрүп алган болот. Долтон кандай болбосун сабак окушун улантып, анын мугалими Армагандын ар бир сөзү каарманыбызга катуу таасир этип, мисалга келтирген сүрөттөрү дагы Долтонго аябай эле башкача көрүнүп жатты. Анда Долтон бул жолу дагы жүрөгүнөн чыккан сүрөттү тартайын деп дагы деле жанагы кызыл эшикти тартып, бирок бул жолу анын жанына темир кармап турган адамды дагы тартат. Бир кезде Крис анын жанына келип, мен сенин маселеңе чечим таптым окшойт. YouTube'дан Санчобек каналын көрүп жатып, башка бир видеого туш келип калдым деп, Спек менен Такердин жана Элистин видео тасмасын көрсөтүшөт. Ал жерде Элис астралга кире ала турган жөндөмү бар адамдарга эскертип жаткан эле. Силер кирген рухтар аламында күнөөлүү адамдардын рухтары жайгашкан. Алар кылган иштерине өкүнүп ал жакта кыйналып жашап жүрө беришет. Бирок эгер тирүү адам рухтар аламына кире турган болсо, ал жактагы рухтар сыртка чыккысы келип, астралга кирген адамдын руху аркылуу тирүүлөрдүн аламына чыгып кетиши мүмкүн. Мына ошондо чыныгы коркунуч болот деп айтат. Бирок Долтон өзүнүн суроолоруна толук жооп ала албагандыктан, мага буга чейин отуруш болуп жаткан жерден көрүнгөн баланын элеси бир нерсени айткысы келди. Ал эшикти жап деп жаткан, бирок мен кайсы эшик экендигин түшүнбөй жатам. Ошондуктан ошол үйгө дагы бир жолу барат окшойбуз деп Криске айтат. Ошентип алар жанагы үйгө барышып, биз отуруш убакта бул жерде бир нерсе унутуп калыппыз деп эле алдап соолап үйдүн экинчи кабатына чыгып, Долтон бул жерден караңгы бөлмө таап алып деп эле бөлмөлөрдүн бирине олтуруп алып астралга кирүүнүн жолун издей башташат. Анда Крис тескерисинче 10дон 1ге чейин эсвитип баштаса, Долтон ошол жерде эсин жоготот. Бир маалдары эшик ачыла баштаса, Крис каарманыбыздын рухтар аламына киргендигин түшүнүп калды окшойт. Бир кезде Элистин айтканы туура чыгып, рухтар аламындагы бирөө Криске кол сала баштап, Долтон ал жерге келип караса, Криске кол салган неме кызыл бет экен. Анда Долтон дароо эле өзүнүн денесине кайтып, бул аламга келип, эсинен кеткен Кристи да ойго түшүп,
бул аламды алып калышты. Жош болсо Бен Бертон жөнүндө маалымат топтоп анын ким экендигин билүүгө аракет кылып, ал бир кезде жашап жүргөн жиндиканага барып маалымат топтой баштайт. Көрсө бул Бен Жоштун атасы экен. Жошко апасы Лорейн атаң бизди таштап кеткен деп айтып койгон болчу. Бирок чындыгында атасындагы астралга кирүү жөндөмү болгондуктан анын көзүнө рухтар көрүнүп, жиндиканага түшүп калып өзүн өзү өлтүрүп алган болот. Долтондун эсине дагы ар кандай нерселер түшүп, ал жанагы кызыл эшиктин жанындагы адамдын сүрөтүн тарта баштап, бетин жакшылап тартса, ал өзүнүн атасы Жош экен. Жош бул убакта аялы Ренеге келип атасы жөнүндө билген маалыматты толугу менен айтып бере баштайт. Анан дагы 40 жыл мурда өлгөн атамдын элеси менин көзүмө көрүндү. Демек мен дагы ага окшоп келесе окшоймун. Анын оорусу мага өткөн окшойт десе, Рене Жошту токтотуп, Долтон экөөнү бакшы унуткарып койгон нерсенин бардыгын айтып берет. Сенин дагы Долтондун дагы астралга кире ала турган жөндөмүңөр бар. Долтондун рухун кызыл бет урдап кеткенде сен аны куткарып келгенсиң. Ошол нерсенин таасири сага дагы деле тийип жаткан окшойт деп айтат. Долтон бул убакта өзү тарткан сүрөттү карап олтуруп дагы бир жолу рухтар ааламына кирип, кызыл беттин жайгашкан жерин көрүп башынан өткөн нерселерди эстей баштайт. Бир кезде эле кызыл бет анын жанына пайда болгон кезде каарманыбыз кайрадан ойгонуп кетти. Ошол замат эле Долтондун бөлмөсүнө Крис келип, сен караңгыдан коркконуңду билемин. Жарык дагы өчүп калды. Мен сага жардам берейин деп эле өзү алып келген чырактарды жандырып жатса, Долтондун жүзү өзгөрө баштагандыгын көрөбүз. Анда Крис бир кезде Долтонду таппай калып, аны караңгы бөлмөдө издеп жөнөп, бир бурчта туруп алган Долтондун көздөрү аябай эле өзгөрүп калгандыгын көрөт. Көрсө Долтондун денесин башка бир зыяндуу рух ээлеп алып, каарманыбыздын рухун кызыл бет тасманын биринчи бөлүгүндө дагы бир жолу барымтага алып алыптыр. Биз мындан соң рухтар ааламында баласын издеп жүргөн Жошту көрөбүз. Көрсө ал дагы Долтондун эмне болуп жаткандыгы тууралуу маалымат билип, анын денесин башка бирөө ээлеп алгандыгын түшүнүп, астралга кирип эле баласын издеп жөнөгөн. Каарманыбыз тасманын биринчи бөлүгүндө Долтондун рухун тапкан жерге барып, азыр дагы Долтонду ошол жерден таап, аны бошотуп жаткан кезде кызыл бет Долтондун денесинен чыгып рухтар ааламына кайтып келе баштайт. Кантсе каармандарыбыз кызыл эшиктен чыгып кетишип, аны жаап салышып, кызыл бет артынан түрткүлөп эле Жорж аны чыгарбай жаткан. Бул убакта Долтондун денесин кармап олтурган Кристин дагы көзүнө бир нерселер көрүнө баштайт. Анда Жорж баласына, мен бул эшикти кармап турамын, сен өз денеңе кайткын деп айтып, Долтон бул ааламга кайтып келип эле өзүнүн денесинде ойгонот. Рухтар ааламында калып кеткен каарманыбыз эшикти түртүп олтурса, ал жерге түшүнүксүз бир боектор төгүлүп, көрсө Долтон өзү тарткан эшикти кара түскө боёй баштаптыр. Ошентип каарманыбыз эшикти толугу менен боёгондон кийин гана атасы кызыл беттен кутулду окшойт. Жош рухтар ааламынан чыгардан алдын ал жерден атасынын арбагын көрүп, ушул убакка чейин атасын таштап кетти деп ойлоп жүргөн Жош атасын кечиргендигин билдирет. Ошентип ал дагы аман эсен өзүнүн денесине кайтып келип, муну көргөн Рене кубанып, ушунча жылдан бери үй бүлөнүн ортосунда болуп жаткан түшүнүксүз маселелер чечилди окшойт. Каарманыбыз Рененин үйүнөн чыгып, унаасына олтурайын деп жатып, ал жерден Элистин элесин көргөндөй болуп, Долтондун жанына барып экөө кучакташып эле бири-бирин кечиришет. Биз тасманын аягында Долтонду атасы кичинекей кезинде куткарган сүрөттү тартып койгондугун көрөбүз. Достор, ошону менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жамандыктан сактануу үчүн ар дайым зикир тартып жүрөлү.